Ibn Abbas'tan geletken. Bir günü bu uzun hadisiniz. Ana Ibn Abbas radıyallahu anhuma qala qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zata yawmal iblisa aleyhi la'ana kam ahibbuka min ümmeti qala aşaratu nafarun evveluhum. Aytayotganda Ibn Abbas radıyallahu aytayotgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir günü uşunday maqlaganda shayton alayhilardan zata yawmal iblis bir günü shayton alayhilardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suradi deydi. Sen men ümmetim arasından kimdi jaman görөсүң? Жана kimdi жакшы көрөсүң? Кайсысы сенин досуң? Кайсы сенин душманың депtir. Анан баягыл аввалухум имамун жаиру биринчиси дейт ушундай экен. Мен 10 түрлүү адам менен мен досторум деп айтат экен. Биринчиси бул залым падыша экен. Залым падыша менин эмне дейт? Менин досум. Залым болсо эмне кылат? Динди тыят. Залым болсо эмне нахак кан төгөт. Залым болсо эмне элин кыйнайт. Залым болсо эмне кылат? Аалымдарды өлтүрөт. Залым болсо эмне кылат? Ал абидтерди жек көрөт. Өзүнө бийлигин көбөйтүп туруп, кедейген багал, Кореядай да мисалсачы. Ушундай нерсе. Ошо шайтан менен айтат, менин биринчи досум. Бул залым падыша. Экинчиси вал мутакаббиру. Bu ekisi şu kendisi var mutakabir. Tekebir adam benim dostum. Tekebir. Tekebirlik жөнүндө мен мындай көп айтам, бирок мурун деле айтылып келатат. Tekebir мындай бейиштин мындай кирет деп айткан жок пайгамбар. Жада калса жытын жыттай албайт. Tekebirliктин эң кичинекей даражасын айтып берген ба? Эң кичинекей даражасы тиге караганда мен намаз окуп жүрбөймүн десең эле болду экен. Жетишерлик. Тиге караганда деп өзүңдү бирөөдөн кичине мындай бир планка өйдө койдуң. Мен тиге караганда сулууракмын. Мен тиге караганда акылдууракмын. Ошол шүмчүктүн баласына карап менин балам высший го дейт го. Ушунун баардыгы тең текеберликтин анак эле белгиси ушурек. Керек болсо айтат алымдар өзүңдүн кийимиңе дагы эме кылба дейт. Мындай өйдө койбой бирөөдөн. Шелбиребей кийинсең нормально. Мен деле карап койчу дейт го. Өзүмдөй өйдөрөк коет го. Мына ушундай текеберликтин эң кичинекей формасы ушул экен. Ал эми чоңдугу бул Алла Таалага каршы чыгып, мен сага сыйынбайм. Мен Кудаймын десе, Кудай сактасын. Бул эң высший формасы. Шайтан айтты да, мен сага сажда кылбайм деди. Карасаң, сага мен сажда кыл деген адамга сажда кыл деген сөз болгон жок дейт да. Ал Аллага сажда болчу керек болду. Алланын затына, иззатына, Алланын илимине болчу. Ошол себептен ал биринчи Аллага каршы чыкты. Айтып аткен, мен сага ушунча жыл кызмат кылдым, сен мага бер кайра деп өзүнүн акысын да алып. Сага акы берилди. Акы бермедип, мен кыямат күнү бош кой деди. Бош коюп койду. Аны соп аткан, Алла Таала бар, бошсуң да бар, бири-бирине душман болуп чыккыр деди. Аны Алла эскертип койду. Куранда да эскертип койду, пайгамбар эскертип. Текеберлик бул шайтандын эң биринчи эмеси сыпаты. Демек кимде жүргөндө текеберлик болсо, шайтан айтат экен, мен ал досум дейт. Досум да. Мен көп көрөм да. Мындай чырмыңды тыржат, тамак ичкенде мындай эмет. Текеберликтин бир бересиң, мына эки колдоп тамак ичет дейт да. Эң эмеси оңтая тура. Бул болсо суалактык. Бирок бул текеберлик дейт. Азыр керек болсо канчалык деңгээлде пайгамбар үйрөтүп койгон, кайсы текеберлик экен. Такыр айдап жүргөн машинең менен эме кылба, жашап аткан үйүң менен, алган илимиң менен, диплом менен баян айтат го, мен кимден кеммин дейт да. Менде 3 дипломум бар дейт. Мен 3 дипломум бар дейт да. Мен керек болсо боолар мага тең эмес дейт да. Бир уктуй дедим да. Бирок күбөтө албай калыптыр да. Ошол себептен биринчи досу бул, экинчиси текебер экен. Үчүнчүсү арам менен иши болбой эле, ошо арам бадал карабай байлык чогулткан. Арак сатып, мындай бир нахак бир сүткорлук менен, жанагындай бир дагы бир наша сатып, дагы бир адамдарга зыян келтире турган нерсе менен, бирөөнүн акысына кирип, ушундай бирөөнүн зулумдук менен тартып алып, чорнуймун, белиймин деп жанакындай акча тартып алаткандар, ушулардын баардыгы тең. Ошо бирөөнүн үстүнө жалгандан жала жаап туруп ошону акча алгандар да бар. Мен билем аны. Субханалла. Ушуна жала жаап туруп анан акча алат. Женигин жам. Ошо жанагындай бар, бирөөнү тартып алат да, анан кийин андан баланча миң сом бер дейт. Муну чыгарбайм мен, шантаж.
мына ушунун баардыгы тең харам, бул ушу шайтандын досу экен. Анан бийликтердин туура эмес иштерин көрүп туруп, аны колдогон аалым шайтандын досу экен. Сиздики туура, каалаганыңызды кыла берсеңиз болот. Сиз имамсыз дейт да, мисалы. Тура мен дайыма айтам, падыша баш ийгиле деп. Анткени баш ийиш бизге важип болгон. Бирок айтайын деген максат, эгерде ошол аалым ошол законду буздуруп туруп, биягынан сага боло берет десе, мисалы кээ бирлер чыкпады, бир эмелер чыккан, эмнесе бийлик эли намаз окубай койсо деле болот деп фатва берген бир кишини билем мен. Бие намаз окубай койсоң, жок, намаз бийликтесиң, намаз парз. Анан субханалла, эгерде чоң жерде капырана болсо, алар арак ичип аткан болсо, сен вино ичип койсоң болот дегенди уккам. Мындай эле толтура мисиндер ошолорго поддакивать этет, жакындык кылыш үчүн. Билесиңер да, пайгамбардын бир улуу сөзү бар. Ал жерде айтылат, кимде ким дейт, кимде ким бирөөнө жагалдана турган болсо, ал дининин жартысын жоготтур деген. Дининин жартысын жагалдануу менен, подлиза деп коебуз биз, ошондой башкачасы дагы бар, ошо, мен ошо. Андан кийинкиси кыянатчы соодагер. Метр менен, сантиметр менен, килограмм менен кыянат кылат. Дагы бир эмес, кыянатты да бир эмес жерде болсо, бул ушундай экен. Эмеге кыянатчы деген ушул бүт бар нерсесин, муну айылдагы бир нерсе сатылат да, ошонун баарын сатып алып туруп, анан бул мен гана сатам дейт экен да, кымбаттаганда сатат. Жок, меники монополия. Ушундай кылып кыянат кылат да, адамдарга, башкаларга жеткизбештин айласы кылат. Мына ошол эки шайтандын досу экен. Андан кийинкиси зынакор дейт. Зынакор. Бул экен шайтандын досу. Аныгында су, Кудай сактасын. Эми мен ушул нерсени түшүнүшү керек да, мусулман мындай ойлошуп бүгүн кандай болот деп ошол жерде турган баарыбыз сурап атты. Мен ушундай кылдым, кандай? Биз тооба кылдык да, туурабы? Мусулман жаңылат. Мусулман жаңылбай койбойт, унутпагыла. Жаңылбай койбойт. Бирок мусулмандын өзгөчөлүгү ушул эки, жаңылат дагы, анан кийин ошол замат тооба ушул туура эмес кылдым-ай. Ушул туура эмес эле иш кылдым мен деп ошонун жакшы жагына кылган, же болбосо жамандыктын аркасынан сыра ошол замат жакшылык кылып атпай калатылачы. Бир ошол замат жакшылык кылганга аракет кылат экен мусулманчы, баягы жүрөгүндө иманы бар. Ал эми жүрөктө иман алсыз болсо, же жок боло турган, Кудай сактасын, капыр боло турган болсо, аны үчүн мындай тоодой күнөө кылса да чымындын канатындай көрүнбөй калат. Айтайын деген, ошо шайтандын бир досу болуп калдың бүгүн. Бирок эгерде зына кылып алган болсоң, токтотконго мындай өзүңдү мындай карманга аракет кылыш керек да, кой. Жок, бул туура эмес болду, шайтанга дос болуп калбайын деп, өзүңдү эмне кылыш керек экен? Тыйганга аракет кылыш керек. Кийинкиси сүткор экен. Риба жегичи. Сүткорлук негизи имам Шафийден сурашат экен. Эми сиз бир күнөөнүн ичинен кайсы күнөөнү эң чоң күнөө десе, мага уруксат бери, убакыт бери дептир. Бир нече күндөн келип, баягы сурашкан, сиз айттыңыз, бизге жооп бербейсиз десе, мен дейт, Курандын ичин аңдай каран, китеп муна карап чыктым дейт. Мен сүткордон өткөн экен чоң күнөө тапкан жокмун. Анткени сүткор Алла Таала менен согушка чыкканга барбар экен дейт. Алла менен кылыч кармап, согушка чыгып, Кудай менен согушам деген адамдын күнөөсүндөй экен. Мунун күнөөсү шунчалык экен, субханалла. Ал эми эң азында сүткордун күнөөсүнүн эң азы өзүнүн энеси менен 72 экен, ушунча жолу зына кылган күнөө чыгат экен. Эмес, өзүнүн энеси менен ошол себептен эмнеге сүткорлук кылып, процент алып, кредит берип, кредит алып, ошо менен шугулданып оокат кылам деп атканыңар бар болсо, ошо кутулууга да кокуйгун экинчи бир нерсени кылбагыла. Анткени шайтан жакшы көрөт аларды. Билесиздер да, анткени өлүм төшөгүнө келгенде сүткорлордун көпчүлүгү жана жинди сыяктуу өлөт деген. Жана ахиретте да алар жинди болуп тирилет. Мындай акылынын айныган акыбалында тирилет. Ушундай. Бул бекем. Андан кийинси сараң, бахил. Бахил деген кандай десе, бул сараң адам. Бирөөнө бир нерсе бергиси келбейт. Бирөө менен субханалла эме кылат, мындай ажат ачкысы келбейт. Туурабы, акчанын берилиши, сага дүйнөнүн берилиши, сенин алдында башка бир адамдын акысы бар деген сөз. Сага акча дүйнө берилип атабы? Демек, ошол акчаңда башка бирөөнүн акысы бар. Биринчи акысы ата энеңдин акысы, анан аялыңдын акысы, балдарыңдын акысы, бир туугандын акысы, андан кийин кошунун акысы, анан бүт айылыңдын акысы, анан айылыңдан отурган болсо, анан жетим, жесир, жанакы жакын, бул сенин мында акысы бар. Кыргыздар илгери керек болсо жер сепсе да, мындай бир буудай сеп баратканда, бул куштуку, бул кумурсканыкы, бул кедейдики, бул меники деп себет экен да. Бул керек болсочу, мындай жөн эле нерсе эмес да, бул
керек болса куш жеп кете турган болсун. Пайгамбардын хадиси бар да, эгерде бир адамда бакыт кете турган болсо, ошол бак өсө турган болсо, ошонун мөмөсүнөн жолдогу адам, атчы адам, мусафир адам жей турган болсо, ошонун сообу тигип койгон адамга жете берет. Ал эми бакылдык болсо, сараң болсо эмне кылат экен? Ошону эч бирөөнө бергиси келбейт экен. Эң жаман нерсеси өзүндө гана болуп, башка бирөөндөболбой эле койсо экен дейт экен. Же ошол нерсеси менен мактанат экен, сыймыктанат экен дагы, бирок сен барсаң, бир аз акча тыйын болбой атат дейт экен да. Мындай культурну жок кылат экен. Баягы бир кинону көрдүм, сонун экен да. Ана жардамга сурап келиптир. Жана бир Түркияга барыппы, жана бир эме кылып анан кийин элден жардам сурап бир эки дос эме кылган. Анан кийин баягы бирөөнүн акчасын санап ойлоп атам да, бул бай эме окшойт. Мен өзүм ойлоп атам да, 5000 сом санап анан кийин мен ташты 200 сом сарп кылып атпайбы. Аябай жок да 200 сом, ладно. Бирок ушунча деңгээлде сен жүрөгүңөн канчалык көбүрөөк чыкса, ошончолук жүрөк жумшарат. Ошончолук жакшылыктар келе берет. А сараңдыкына болсо жүрөк катыгандан катып кете берет. Көчөнүн бир эмени уктум. Бирөөнүн 2000 кою бар экен дагы, 2000 кою бар экен. Бирок ооруп калган турбайбы. Анан кийин ал сен эмнеге мындай ооруп калдың? Тиякмет. Анан кийин табыптардан акырында таап, бул свежий коозун этин жеш керек деген турбайбы. Анан көрсө ал 2000 кой берген, только өлгөндүкүн жептирди, өлгөн кой жейт экен. Өмүр свежий мындай коозу союп жеп көрөлү экен да. Анан ошентип свежий кооз союп, бисмилла адалдап жеп, анан кийин ошондон айыккан имиш дейт. Деген бул болгон окуя деп көчө бир уктум мен эмедечи. Аябай мындай эме калтырды. Действительно көпчүлүктөрүнө мындай карап, мындай карайсың, анан кийин жеген эмне, процентиң барбы, кыйналган жоксуңбу деп сурайм да. Сураса анан кийин тигинде процент бар эле, тигинде процент алдың бүттү, оору башталат. Ушундай экен. План. Сараңдык ушундай экен. Андан кийин аракеч дейт. Аракеч адам бул шайтандын эң биринчи мине турган аты деп эсептейм мен. Бул жөнөкөй эле дос эмес ал. Ал унаасы да. Ооздук салып алат, вперед каалаган жака басат. Оозунан каалаган нерсе чыгат. Кааласа карет чыгат, кааласа ак ит чыгат. Кааласа умный кылып коет, кааласа болуп коет. Ал кааласа каретис кылып коет, кааласа коет. Кааласа үй бүлөнү буздуруп коет, кааласа талак бердирип коет. Шайтан каалаган иш кылат да, аракка ачып алгандар мененчи. Ушундай аты да качыр деп кое берсе болот. Эшек десе мындай низкий болуп кетет го, качыр. Анткени эң жаман да туруп, ал ат менен эшектин ортосунан чыккан нерсе да туруп. Мен негизи бул табиятты бузуу болуп, күнөө деп айтат алымдарчы. Качыр чыгарыш үчүн жанакында табиятты буздурбаш керек. Ушундай нерсе, тиги табиятты бузулган болсо, ал күнөө болуп эсептелет. Ошондой нерсе. Ошон үчүн аракеч болсо, табиятты бузуучу катары болот да. Аракеч көп айткан адамдар шайтан минип алат да, каалагандай калат. 10 түрлүү адам тозокко буйрулган. Уже арактын маселесинде. Ошон үчүн ичкен дагы бар. Анан башты жазган дагы бар да. Мына ичкен адам дагы бар, ошо ичкен адамдын башын жазып берип аткан адам дагы бар. Тозокко кире тургандын ичинде. Унутпаш керек, саткан дагы, сатканга ташып алып келип аткандарга да эстеп койгула бар. Кийим аракты сатыш үчүн машинелерине салып алып, жана айыл кыдырып, жанагындай курьер болуп жүргөндөр угула. Силер чоң күнөөнүн үстүндө жүрөсүңөр. Тозокко жакындап баратасыңар. Анткени себеп субханалла, ал менен сен элди бузуучусуң. Сен субханалла үй бүлөнү бузуучусуң, мамлекетти бузуучусуң. Айтышат, мага заводду тийип албайсың деп. Сен башка эле жумуш таба бер. Мусулмандар ичпей койгула, субханалла. Жабылып калат ал өзүнөн өзүчү. Ушундай нерсе. Машина көп, сто көбөйдү да туурабы? Эгер машина албай отурган болсоң, сто деле болмоңбу? Бензоколонка болуп, ошондой эле аракты биз ичпей отурган болсок, арам экенин билип туруп, анын баардыгы токтолуп кетет бат эле. Күнөө кылбайлы, субханалла. Айылдарыңа тыйгыла, жапкыла. Кимдер араңарда мына кафеңер бар, кээ бирөө дүкөнүңөр бар, кээ бирлеринин дагы бир ишканаңар бар. Ошол жерде кээ бирлер бар, арак менен жумуш бүтүргөндөр бар. Мына трактористтин баарында солдун бияк башына бир бөтөлкө арак, тияк башына бир бөтөлкө турат. Тыйкандар субхана трактористтин баарында алкаш. Шаардан келишип, шаардан барасыңар, ана шаардан үй айылга барганда тим эле мындай эмедей көрүнөт да, кээ бирлерчи мындай жакшылык кылып аткандай сезет да өзүлөрүнчү. Шаардан айылга барат, анын аркасына бир ящик арак салып алат. Айыл арак сатпай калыптыр, тиги молдо тыйып салыптыр дейт да. Жакшы көрүнүш үчүн 2 ящик салып алат да, анан кийин элдин баарын чогултуп тим эле мындай бир тим эле эмедей көрсөтүп мындай бир элдин баарына бир сонун бир ажатын ачып аткан эмедей мындай бир чоң иш кылып кеткен деп карасаң, бирөө биякта жатат, бирөө биягы жакта жатат, бирөөнүн аялын көзү көрүп калган, баласы менен таяк жеген, бомба чыштап кеткен эмедей да, атомный бомба. Японияга американецтер 2 жолу чыштаган бомбачы, атомный бомбачы. Субханалла. Канча миллион адам курат.
Ошондой эле Америка жана атомдуу бомба чыгаргандай эле айылга барып арак таратып аткан жана досторуна барып тигине мына 20 жылдык келатат, субхана 10 жылга келатат. Ушулардын баардыгына арак даярдап ташып келаткан баардыгы тең күнөөкөр болот, субхана. Бүт баары ушундай болот. Бул аракечте бул шайтандын аракеч эле эмес, аракечтикке ошого мындай поддакивать этип ошого мындай жакындык кылып аткан адамдар дагы ошол эле сыяктуу. Ошол эле шайтандын досу ал. Аны уважаешь, не уважаешь. Ал сени уважать эткен жок, ал сени өлтүргүсү келип атат, субханалла. Уулагысы келип атат. Аракечтин түйө туруп керек болсо дават айтпайбыз. Аракечтин талагы өтүп кетет. Талак берип койсо аракеч аялына талак деп талак түшөт биздин эмебизде. Ал шайтан кандай колдонот. Ушундай. Шайтан досу болбоштун аракетиндебизби иншалла? Эгерде дейт, силер дейт, субхана эки адам урушуп атканын көрсөңөр, ал эки адамдын ортосуна түшүп келе дейт. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп түшүп келе дейт. Кой дебе дейт. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп шайтан чыгып кеткен. Өкөмдөй эмне болуп кетти экен. Эгерде кой десең шайтан дагы тигинип кеткен. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим, ачуусу келип аткан аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп келет. Ошентип ортосуна түшүш керек. Ошондон качат. Өкөң урушты мына тууган менен урушат да, жок өкө урушканда ортодо шайтан бар. Дос менен дос урушат, ортодо шайтан бар. Эр менен аял урушат, ортодо шайтан бар, алейхилана. Ошол турат. Аны аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп отура калсаң эле ордуна келе каласың, машалла. Отура калыш керек болду. Такыр бир дары талагаш керек. Болсо жатып алыш керек да. Ага жол бербеш керек. Ушундай, ошо шайтан бар. Эми кимде Алла айтып атат, силердин акыйкат душманыңар шайтан эле деп атат. Уруштурган шайтан, күнөө кылдырган сен шайтан. Эми ошого жол бербеш эмне кылышыбыз керек? Дайыма иманыбызды бекемдешибиз керек иншалла. Дайыма иманыбызды бекемдеш керек. Ал эми ким өзүнүн нафсисинен өткөн душманы бар экен десе, анда адашыптыр дейт. Напсиңди тый, арак ичпе. Напсиңди субханалла бир аз болсо да тый. Бул көбүнчөсү нафсинин эмесинен болот. Ачууну ачыбаса? Ачууну ачыбаса? Келе салып. Ай, басат. Агонок жеш керек. Ачууду алды эле эмне болуптур? Чайнап кечке суу ичесиң. Сөзсүз эле барып арак алып келген. Агонок дүкөндө ошондой эле сом экенсиң, арзан экен дагы. Аласың да чайнап болду машалла, басылып каласың. Ошондой нерсе. Ошондой нерсе. Ачууну ачып кетти, карабайсызбы? Ал тиги басат деп сөз чыккан жок. Кудай сактасын, наузубилла. Алла сактасын. Амин. Субханакалла хамдулилlah. Анта астагфир. Аллахым өзүңдүн акыйкат досторуң болушун насип кыл. Шайтандын душмандарынан болушун насип кыл. Достук кылып сала көрбө.